Саламатсыздарбы? Бүгүн биз деген атайын өзүбүз алып келген ноутбуктар үчүн защитный пленка боюнча сиздерге тааныштыруу өткүп өтөм. Мындай пленкалар пока Кыргызстанга келе элек, биз өзүбүз Кытайдан алып келдик. Ошого сиздерге видео тартып, түшүндүрмөсүн жүктөөгө туура көрдүм. Пленка боюнча эми сиздерге тааныштырып өткүп өтөйүн. Бул пленкаларыбыз 3 в 1. Азыр мен сиздерге ачып көрсөтөйүн. Бул 3 в 1 болгондо, то есть бизде азыр комплект кетет. Биринчиси бул деген защитный стекло. Телефондорубузга биз чаптаганда эле өзүнө эле защитный стекло атайын ноутбуктун стеклосуна чапталынат. Экинчиси бул деген силиконовый коврик для клавиатуры. То есть клавиатуранын үстүнө бул силиконовый коврик клавиатураңыздарды суу киргенден, ичине арасына кир толуп калгандардан сактайт. Жана ошондой эле үчүнчүсү бизде мындай прозрачный защитный пленка бар. Бул деген ноутбуктун сыртына чапталат. Ноутбуктарыңыздар ошондо ар кандай тытылуулардан, чийүүлөрдөн сактайт. Эми мен сиздерге азыр упаковкасы боюнча тааныштырып өтүп өтсөм, упаковкадан көрсөк болот. Артында ушундай атайын сиздер үчүн инструкциялар бар, эрежелери, кантип чапташ керек. Азыр мен сиздерге өзүм дагы бир аз түшүндүрүп өтүп кетем. Биринчиси эле биз деген бул жакта защитный пленкадан баштайлы. Защитный пленканы алып чыгабыз. Бул жакта көрсөңүздөр болот. Номер 1 кызыл түстө бар, анан номер 2 көк түстүндө бар. Булар эмнени түшүндүрөт? Кызыл түстөгү биз деген бул экранга чапталуучу бети болот. Чапталгандан кийин анан көк түстөгүнү сыйрып алып коебуз. Анткени чаптап атканда биз деген бул жактагы пленкалар тытылышы мүмкүн, ошондон анан кийин сыйрып салсаңыздар таптаза боюнча болуп түшөт. Бул пленкалар дагы антибликовый дагы болуп кетет, то есть отраженияларды сиздердин ноутбугуңуздардагы күн тигенде коргойт. Азыр биз деген ушул защитный пленканы өз ноутбук экраныңызга чаптаганды үйрөнөбүз. Бул жакта сиз көргөн жазуулар биринчи жана экинчиси, жанакы мен айтып кеткен боюнча. То есть биз азыр баштай турчу жерибиз бул кызылдан баштайбыз. Бирок анын алдын ала биринчи деген сиз экранды тазалашыңыз керек. Экранда эч бир чаң, майда кылдар жатпаш керек. Экранды тазалаш үчүн сиз деген очкиде колдонулган тряпочкалар же өзүңүзгө ылайыктуу тряпочкалардан алып тазаласаңыздар болот. Анан экинчи бул мен деген өзүмдүн банковский картамды колдонуп, сиз ошондой эле монетка, тыйындарды колдонсоңуздар болот. Азыр эми баштайлы. Биринчи мына ушул кызыл жагын сыйрып алабыз. Бирок толук сыйрабайсыздар. Бир аз алып туруп ушунча калтырасыз. Анан бул бир четтен баштайсыздар. Анан бул жактагы биз ар бир воздух калган жерлерин ушундай картаны колдонуп же тыйындарды колдонуп воздуктарын чыгарып салабыз. Бул жакта мына биз воздуктарды чыгарып алдык. Анан ушундай эле процедура менен карта менен воздуктарын чыгарып, жарымын уже биягын тартып кетип бересиздер.
Кийин мына воздух менен бир чыгарып койсоңуз кете берет. Калып калган жерди кайра артка кайтып туруп эле картамен түзүп кете бересиздер. Биз уже чаптап бүтүп калдык. Бул жактарын воздукту акырын ушинтип картамен чыгарып койсоңуздар болот. Сиз көргөндөй уже чаптап бүттүм. Биякта калган воздуктарды сиз ушуну чыгарсаңыз болот. Анан толук бүткөндөн кийин бул жактагы экинчи сыртындагы пленканы сыйрып салабыз. То есть жанакы картадан тытылгандардын баары ушул пленка эле тытылган. Основной защитный пленкасы ушундай жерде толуп калат. Экранды чаптап бүттүк. Экинчиси мен сиздерге бул жактагы силиконовый коврикти көрсөтөйүн. Бизде мисалы үчүн акылдуу мектеп жана мугалим долбоорунан ноутбук алган эжекелерде дагы көп бизге мугалимдер дагы кайрылат. Клавиатурага суу төгүп алышат, же балдары там үстүнөн тамак жеп, бул жактагы чаңпаңдар дагы кирип калат. Ошого бизден ушундай именно защитный силиконовый коврикти атайын ноутбуктар үчүн сурайт. Биз дагы атайын сиздер үчүн алып келип, ылайыктаттырып, сиздерге азыр көрсөтөйүн. Ачып, бул кандай пленка болот? Мындан толук ачып көрөсүздөр. Артында ушундай бар. Защитный пленканы чыгарасыздар. Мындай көрсөңүздөр болот. Толук клавиатураңыздарды жабат. Ушундай кылып туруп эле мынтип сыйрып келип койсоңуз болот. Ошондо клавиатураңыздарды мына суудан дагы коргойт, ар кандай чаң же дагы бирдеме кирип кеткендерден коргойт. Бул жакта клавиатураңыздар тунук көрүнөт, анткени бул прозрачный силикон, кантип эле басып иштей бересиздер. Ушуну чаптадыңыздар, анан үчүнчү бул жактагы этапка өтөлү. 3 в 1 болгондуктан бул үчүнчү дагы пленкабыз бар. Бул пленка деген мен сиздерге азыр көрсөтөйүн. Ноутбуктун сыртына чапталат. Бул өзүңүз көрүп жаткандай эле пленкабыздын размери чоң, атайын 17 дюймга чейин дагы кете берет. Артында сиздер көрдүңүздөр, сызыктары бар. То есть сиз деген мындай ак келип размерин көрүп аласыздар. Могул жакта көрдүңүзбү, өзүнүн линиясы деле бар. Ошол линия менен чийип келесиздер. Жана артындагы размерин көрүп аласыздар. Артындагы размери мисалы үчүн меники ошондо бул жагынан алып көрсөм, бул линия менен тура келет экен. Ушуна мен мындай кылып азыр кайчы менен кесип алам. Анан чаптаганды уже сиздерге көрсөтөм. Пленкабыздын мына ушинтип биздин өзүбүздүн ноутбуктун размерине ылайыктап кесип алдым. Жана ошондой эле сиздер бурчтарын эгерде тоголок кылып койсоңуз дагы болот. То есть кайчы менен тоголоктоп кесип коесуздар. Кийин бир четтен аласыздар пленканы. Бир четинен алып туруп
сыйрып аласыз. Ноутбуктун сыртын дагы эле ушундай кылып туруп тазалап аласыз. Биз бул жагын уже бир катталын чаптап алдык. Акырын колуңуз менен эле ушинтип эле чаптап жаап кетип берсеңиздер болот. Акыркы этаптары биз мына ноутбугубузду чаптап алдык. Бул жакта каныкыда иштей бересиздер и обязательно бизде уже сөзсүз защитный пленкабыз экрандарда болуш керек. Анткени ар кандай ударлар болсо дагы, кичине болсо дагы силерге сактап жардам берет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушул заказдарды алыш үчүн биздин WhatsApp номерлерибизге кайрылсаңыздар болот.